жаратканым берсе эгер бүт болгон байлыгымдан кечер элем сан жеткис түйшүгүмдү өзүм алсам апаки кадырыңа жетер беле аппак гүл сунам апа кардай бачы ак сарай курам сага кардай бачы алдыңа алтын төшөп беремин деп чок кармап турам апа кардай бачы мөрөктүн суусу болсо берер элем картайбас болуп апа ичер белең. Кулбайлуу кыштагында Кедеярык колхозунда үй бүлөмүн атамдын аты Кадыркул ата апамдын аты Саадат. Ошол жерде деме кылганмын. Атам мен 10 жашымда аскерге кеткен. 1942 жылы кеткен. Атам аскерден келбей калды, жок. Өзүм 7-чини бүтүп барып, педучилищеде Жалал-Абадка окудум. 5 ай окудум. Анан мени апам бияка күйөөгө берип ийди. Ошо боюнча келип бияктагы жалгыз жаңакта үй бүлөлүү болуп отуруп калдым. Атам аскерден келбей калды. Атама ырдаган ырым айтып берейинби? Айттыңыз. Ак көйнөгүм этеги ак тикендер илбесин, аскерде жүргөн атама кермандын огу тийбесин. Көк көйнөгүм этеги көк тикендер илбесин, аскерде жүргөн атама кермандын огу тийбесин деп ырдачу элек. Талаада машак тергенбиз, орого оргонбуз. Эне сизде азыр бала чакаңыздын баардыгы карап отурушат да. Бул видео өмүр бою бизге эстелик катары кала турган нерсе. Ошон үчүн аларга аябай кызык да. Атам менен кантип баш кошуп калдыңыз? Кийим сизди күйөөгө берип койду же өзүңүздөр бири-бириңиздерди жактырдыңыздарбы? Өзү илгери кантип күйөөгө тийчү эле? Айтып берсеңиз ошолорду. Жигиттер көп жүргөн, анан атаң барып эле кайненем менен апам сүйлөшүп эле, жесиңди болуп эле бир кызыңы мага бер десе эле, ма деп эле берип, ат кучкаштырып эле берип ийген. Анан сиз канча жашта элеңиз? Атам канча жашта эле? Мен 16 элем, анда атаң 18-де болобу. 2 жаш улуу. 18-де болот, 18-де болот. Анан келип отуруп калдык, ошол күйөөм жакшы бала экен. Турмуш курдук. Анан аны сен жаш үйлөнүп алдың деп көк жаңакка Физого айдап ийди. Анан Физого жетелешип барып, анан көк жаңакта отуруп калдык. Көк жаңакта 3 кыздуу болдум. Эжемдердин баардыгы көк жаңакта төрөлүптүр да? Көк жаңакка төрөлүп, кийин анан кушбак колумда экен да, анан бияка келгенбиз.
Zamanbap.net тартуулайт. Табай ары таңда уйкуңду жегизге. Сиз ажылыкка барып келбедиңизби, Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ажыга бардым, балам неберем алып барды. Кайсы балаңыз, кайсы небереңиз алып барды? Исхак Приматов деген балам депутат болчу, апарды, апарып алып келди. Көргөзүп келди, баарына рахмат айнанайым, балам өмүрүн берсин. Ыраазымын. Эне балдарыңыздын кимисин көбүрөөк жакшы көрөсүз? Баары эле бирдей, мен жаман жакшысы жок. Баарын эле бирдей кылып чоңойттум, жаманды көргөн эм болобу баланы. Баары эле жакшы балдарым. Рахмат айнанайым. Сен турган жер ыйык мага дейишти. 90-го чыгып атасыз да бүгүн, Кудай буйрса. 90-го чыктыңыз. Ушул 90 жашка чейинки өмүрүңүзгө сиз ыраазысызбы? Ыраазымын, эки дүйнө ыраазымын. Кудайдын көргөзгөн күнүнө балдарым жакшы болсун, небере чеберелеримин өмүрүн берсин. Ак батамды берип отурам, рахмат ушу балдарыма. Тутанып күйүп бүгүн от болуп жалындадым, ар дайым жыгып жүргөн кайгыга багынбадым, өзүмдү эрктүү сезип мээримге батып турдум, анткени бейиш жыттуу апамдын жанындамын ай, апамдын жанындамын ай. Чоңойдуң болду дебе, жаштыгың эстетейин, эсимде турат дале болчусуз жапжаш келин. Өзүмдү бөбөк сезип, алдыңдан чуркап чыксам, азырда дал ошондой апа эркелетчиң ай, апа эркелетчиң ай.